Өткөн аптанын аягында ошол ата журттун депутаты мурдакы Жогорку Кеңештин спикери Ахматбек Келдибековду камакка алуу бул өтө резонанстуу окуя болду да. Сиздер бул учурда ошо иш сапары менен жүрдүңүздөр эле. Сиздин пикириңиз кандай бул саясийби? Азыркы болуп аткан нерсе сөзсүз түрдө саясий максаты бар. Муну менен бийлик саясатчыларга, депутаттарга мурдатан эле берип келаткан акыркы 1 жылдын ичинде коррупция менен күрөш деген шылтоо менен саясий оппоненттерди келечектеги президенттик шайлоодо, келечектеги парламенттик шайлоодо жок кылуу максатын көздөйт. Анткени эгерде акыркы убактарды карап көрө турган болсок, бир маанилүү фактылар чыгат да. Мисалы, Кыргызстан бул эң коррупциялашкан мамлекет болуп эсептелет. Коррупциялашкан мамлекетте кайсы бир жалгыз эле чиновник же болбосо кайсы бир жалгыз эле адам коррупциялашкан болбойт. Бул жалпы бийликтин бардыгынын коррупциялашкан экендигин далил болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Кыргызстан дүйнөдөгү 170 мамлекеттин ичинен 155-орунда турат. Арткы 20-орунду биз акыркы бир 10 жылдын ичинде эч кимге бербей келатабыз. Ошонун ичинде бир эле Нариман Тулеев же болбосо бир эле Ахмат Келдибеков коррупционер, ал эми калгандары таптаза деп айтыш, мен ойлойм бул акылга сыйбаган нерсе болуп эсептелет. Азыркы бийликтин жүргүзгөн саясаты бул мындай саясат да. Кимде ким коррупция жасаса, бирок биздин көз карашыбызга туура келсе, бизге кошомат кылса, алар коррупция жасай берсин. Кимде ким коррупция жасаса, бирок бизге каршы чыга турган болсо, алардын бардыгы түрмөдө отуруш керек деген саясатты тутуп, мына азыркы күндө коррупция менен күрөш деген нерсе негизинен ушул тармакта жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, башынан эле айтып келатам, бир дагы мамлекетте, бир дагы мамлекет башчы, бир дагы өкмөттүн башчысы адамдарды гана түрмөгө камоо менен эч убакта коррупцияны жеңе алган эмес. Анын аягы баягы эле айланып келип, кичинекей компания ишина менен кайсы бир адамдардын убактылуу саясатчылардын рейтинг көтөрүү менен эле токтогон. Мисал ала турган болсок, 2000-жылдардын башында Кыргызстанда Акаевдин заманында коррупционерлер деп бир топ мамлекеттик кызматчыларды камашкан. Ошол убактагы финансы министринин 2 орун басарын, финансы министринин өзүн. Бирок акырында алардын бардыгы акталып, бүгүнкү күндө жапжакшынакай биздин арабызда иштеп жүрүшөт. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан коррупция менен болгон күрөш дагы бул убактылуу гана компания ишина, эч кандай мамлекетке, улутубузга жыйынтык алып келбейт. Убактылуу гана ошону жасап аткан адамдардын бир көңүлүн көтөрүп, ошолорго гана рейтинг алып келгени болбосо, бул мамлекетке эч кандай пайда алып келе албайт. Ахматбек Келдибековдун камалышы бул өзүнүн видео кайрылуусунда деле ошол камалардын алдында 1 саат 2 саат мурда өзү берген экен. Кыргыз газга тиешелүү, Кумтүргө тиешелүү айткандарыма байланыштуу дейт. Анан дагы бир сөз чыкты. Бекназаров адвокат айтты. Бул максат Келдибековдун мандатын алуу дейт. Ушул мандатын алуу же чындап эле камакта кармап туруу, мындан ары эмне болот? Мен ойлойм, бир маанилүү, менин көз карашымча бир 2-3 себеп бар. Эң маанилүү себептердин бири бул азыркы күндө мамлекетте эч кандай реформа жүргөн жок да. Жаңы бийлик келгени мамлекетте эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ошол өзгөрүү кыла албаган бийлик элди кандайдыр бир нерселер менен көңүлүн алаксытуу максатында ушундай коррупциялык кампанияларды баштайт. Бирок жана мен айтып кеткендей, анын эч кандай жыйынтыгы болбойт. Азыр ошол өзгөрүлбөгөн, реформасы жок мамлекеттен, социалдык кыйынчылыктардан элдин кандайдыр бир нерселер менен көңүлүн алаксытыш керек да, ошол жака буруу болуп эсептелет. Бул биринчи себеби, менин көз карашымча. Экинчи себеби, Кыргызстанда бүгүнкү күндө келечекте саясатта, мамлекеттик деңгээлде атмосфера жасай турган, саясат жасай турган жашыраак бир 5-6 көрүнүктүү адамдар бар. Ошолордун бири ошол Камчы Ташиев болчу, Ахмат Келдибеков болобу, Өмүрбек Бабанов болобу. Мына ушулардын бардыгын бүгүнкү күндө саясаттан кетирүү максаты болуп атат. Анткени эгерде биз бийликте отургандар ушул көрүнүктүү жаңы жаш саясатчыларды кетирбей турган болсо, анда келечекте алардын бардыгы биригип кетүү же болбосо бийликке бир топ проблема жасоо мүмкүнчүлүк пайда болот дагы, бийлик кыйналып калат. Мына ушулардын максатты көздөгөн бийлик азыр саясий аренадан ушул жаш саясатчыларды, мен эми айтпайм алардын кимисинин канчалык деңгээлде күнөөсү бар же жок, кимиси кандай элдин алдында кадыр баркы бар же жок.
Бирок факт түрүндө биз билишибиз керек, ошол аты аталган адамдар чынын деле Кыргыздын саясатында орундары аябагандай маанилүү, ошолорду саясий аренадан алуу максаты жүрүп атат азыркы күндө. Демек кийинки бул парламенттик шайлоого да тиешелүү, президенттик шайлоого да тиешелүү нерсе. Сөзсүз булардын бардыгы президенттик шайлоого дагы, келечектеги парламенттик шайлоого дагы тиешеси бар. Ушул адамдарды колунан келишинче мен айтат элем, даже бир бийлик гана эмес, бул жерде бийлик менен бирге эски көз караштагы эски саясатчылар биригип, жашырактарды эптеп саясий аренадан алуунун максатын көздөп атышат. Мына ушул көрүнүктүү адамдардын ичинде сиз да киресиз да. Азыркы учурда коомдо сөз жүрөт. Дагы бир топ ошол саясатчыларды, депутаттарды ошол тиги камайт деп. Анын ичинде сиздин дагы атыңыз аталып жүрөт. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми биздин мамлекетте бүгүнкү күндө эч ким эч нерседен гарантия болгон эмес. Мен айта албайм, мени камабайт деп. Анткени мен жана айтып атпаймынбы, келечекте ошол саясий аренадан күчтүү саясатчыларды алып таштоо үчүн бийлик колунан келген аракеттердин бардыгын жасап атат. Бул уланышы мүмкүн. Бирок мен бир нерсеге так ишенем. Биздин бийлик эч убакта камоо менен кыргыз элин, кыргыз саясатчыларын коркута алган эмес, коркута албайт. Мен толугу менен ишенем, ашып кетсе 5 кишини камайт, 6-чы кишини камай албайт. Анткени Кыргызстандагы элибиз, саясатчылар бул нерсени башыбыздан өткөрүп, түрмө, кылмыш иши, куугунтук дегенди бардыгыбыз жакшы билип калганбыз. Ошондуктан мен жеке өзүм жөнүндө айта алам, кылмышчы болобу, камайбы, андан коркуп кала турган адам эмесмин. Кандай позицияны мурда кармап келсем, демократиялык, бийликти сындаган позициямды мындан кийин да ошол позицияны кармай берем. Бирок ушул Ахматбек Келдибековго коюлуп жаткан 3 кылмыш иши боюнча кандай дейсиз, негиздүүбү? Мен бир нерсени байкадым. Азыркы коррупция менен камалган маанилүү деген бир 2 иштин атын атап кетейин. Нариман Түлеевди камап атышат 2008-2007 жылдары жасаган иши үчүн деп. Ахмат Келдибековди камап атышат 2004 жана 2009 жылдары жасаган иш үчүн деп. Жаң келген бийликке мурда кеткен президенттин командасындагы адамдарды камаган жеңил эле. Анткени алардын бардыгы жаңы бийликтин саясий оппоненттери болуп эсептелет. Анткени жаңы бийлик эски бийликти дайыма жек көрөт, жаман көрөт, аларды куугунтук кылат. Бирок жаңы бийлик өзүнүн жанында отурган коррупционерлерди камай алабы, же камай албайбы? Бул аябагандай чоң маанилүү маселе. Мисалы өткөндө коргоо кеңешинде отуруп алып, президент баш болуп, бардык саясий коррупционерлер Кыргызстанда саясий коррупция менен күрөшөбүз деп жарыя кылып атышат. Мен ошол коргонуу кеңешин көрүп аткан депутат катарында, жаран катарында таң калдым. Саясий коррупционерлер мамлекеттик кызматтарды партиянын эсебинен, партиялык шылтоо менен 200-300 миң долларга саткан адамдардын бардыгы бир кабинетке чогулуп алып, саясий коррупция менен күрөшөбүз дегенде мен ушунчалык күйбөгөн жерим гүл болду да. Ошондуктан мен айтат элем, биринчи кезекте албетте биз коррупция менен бардыгыбыз күрөшүбүз керек. Коррупция менен бул күрөшпөй турган болсок, биздин мамлекетибизди сөзсүз түрдө туңгуй калып келип такайт. Бирок биздин өткөн чактагы коррупция эмес, биздин бүгүнкү күндөгү коррупция өткөн чакка караганда 100 эсе маанилүү, 100 эсе мамлекетибизге пайда алып келет. Ошондуктан мен ойлойм, биздин бийлигибиз тарыхый коррупция менен эмес, бүгүнкү коррупция менен көбүрөөк күрөшсө, бул мамлекетибиз үчүн дагы, улутубуз үчүн дагы бир топ пайдалуу болмок. Мынакей сиз кече түнү иш сапарынан кайтып келдиңиздер да. 4-5 депутат кеттиңиздер эле. Кайсыл жакка бардыңыздар, эмне жөнүндө? Анткени себеби бул боюнча да коомчулук кызыгып атат. Биз бир 10 чакты депутат Америка Кошмо Штаттарына жана Канадага барып келебиз деген бир 2 ай мурда пландаганбыз. Бирок Канадага барууну ошол кетип аткан убактыбызда барбайлы деп чечтик. Анткени коомдук пикир туура көрөбү, туура көрбөйбү деген ойдо биз барбай эле коелу деп чечтик. Бирок Америка Кошмо Штаттарына барып, Кыргызстандын Америкадагы экономикалык күндөрүн, экономикалык конференцияны өткөрүп келдик. Ошол экономикалык конференцияга Кыргызстандан 50ге жакын ишкерлер, Американын ишкерлери катышып, 15ге жакын конгресс жана сенаттын өкүлдөрү келип, ошол Кыргызстандын экономикалык форумуна катышып, бизди аябаганда чоң колдоо көрсөтүштү. Аны менен бирге ошол барган 3 депутат, 2 оппозициянын өкүлү Улукбек Кочкоров жана мен, жана коалициялык көпчүлүктүн өкүлү Каныбек Иманалиев, биз ошол конгрессмендер менен жолуккан учурларда мамлекеттик департаменттин Кыргызстан, жалпы эле Азия боюнча тейлеген мамлекеттик катчынын орун басары менен жолугуштук. Ошол бардык жолугушуу учурда оппозиция катарында мен,
бир топ маанилүү маселелерди ошол Америка өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн алдына маалымат берип, жана алардан суранып келдим. Алардын эң маанилүүлөрүнүн багыты болуп, бул Кыргызстанда демократияны колдошун, Кыргызстанга Америка Кошмо Штаттары батыш жардам берерде дайыма адам укугун, демократиялык принциптерди сунуш кылып, ошол аркылуу гана жардам беришин, жана азыркы күндөгү Кыргызстандагы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты, коррупция менен күрөшүү, бул тандалма коррупция менен күрөш экендигин, бийлик ушул коррупция деген шылтоо менен өзүнүн оппоненттерин гана жок кылуунун үстүндө иштеп аткан жөнүндө маалымат берип, алардан ушул жагынан дагы бир топ колдоолорду беришин суранып айтып келдим. Негизи алар кабардарбы, анан биз боюнча пикири кандай экен ушул тандалма камоо куугунтуктоо боюнча? Америка Кошмо Штаттары конгрессмендери же болбосо мамлекеттик департаменти алар Кыргызстандагы болуп аткан процесстерди, Кыргызстандагы бардык окуяларды аябагандай жакшы билет. Анткени алардын элчиликтери, алардын тыңчылары бардык мамлекеттерде бир эле Кыргызстанда эмес аябагандай жакшы иштейт. Ошондуктан алар өздөрү деле сөзсүз түрдө маалымат алып турат. Бирок депутат катарында, саясатчы катарында, оппозициялык көз караштагы адам катарында бул жөнүндө маалымат берүү алар үчүн аябагандай маанилүү. Ошондуктан мен өзүмдүн оппозициялык көз караштагы депутат жана саясатчы катарында позициямды айтууну милдет деп эсептейм. Ошондуктан аларга Кыргызстандагы болуп аткан окуяларды, жүрүп аткан процесстерди өзүмдүн көз карашым менен айтып берүү мен үчүн аябагандай маанилүү болчу. Сиз азыр айттыңыз, ушул бүгүнкү күндө коррупция менен күрөш бул тандалма болуп атабы? Сөзсүз. Анткени мынакей мен жана айтып кетпедимби бир фактыларды. Негизинен коррупция менен камалган адамдардын бардыгы мындан 5-6 жыл мурдагы кетирген күнөөлөрү менен камалып атат. Экинчиси, коррупция менен камалып аткан адамдардын бардыгы негизинен бийликке жакпаган адамдар, негизинен оппозициялык көз караштагы адамдар. Мына ушул эки факт бизге бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө ушул коррупция менен болуп аткан күрөш тандалма жана өздөрүнүн саясий оппоненттерине гана каршы коррупция деген шылтоо менен ушул коррупциялык кампанияны жүргүзүп атат деп айтышка бизге сөзсүз түрдө түрткү болот. Равшан мырза, убакыт бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.